айтыңыз. Садыр балам, сенден сұрарым. Бізге пенсияны көбейтімді ора олбы. Жай ичіп жегендердің барын сығып тұрушы Қытайдан құтыл. Бұл пенсиямен жашап келгенбіз дәле жашайбыз. Келечекте балдары сен еркін чоңойсын. Мен сұранышым шул. Урматтуу калайык калк, жумалай журт кыргыз эли. Мына ушунча жылдан бери түндүк, түштүк, батыш, чыгыш болуп, бөлүнүп, араандай ачылып кетип бараткан. Бул чоңдордун эле кылганы болчу. Кудайга шүгүр, мына ушу быйылкы жылкы жаштардын түштүк, түндүк, батыш, чыгыш дебей бир муштун бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, ушул шайлоону ыплас шайлоону жокко чыгарып, анан дагы саясий талаптарга өтүп, азыр бийликти алмаштырдык, мыйзамды өзгөртөбүз, бир мандаттуу шайлоону киргизебиз деп атканда элдин үмүтү чоң эле. Урматтуу Садыр Жапаров, айланайын балам, Камчыбек Ташиев, силер эмне кайратыңардан кайтып, кайрадан ушул шайлоону коюп алдыңар? Элдин үмүтү силерден. Референдум өткөрүп, мынау Текебаев автор болуп, конституциянын атасы болуп жазган конституцияны түп тамырынан өзгөртүп, элдик бийликти орнотот деген үмүтүбүз бар эле. Бул азыркы ызычуу, ал жерде жыйын, бул жерде жыйын, уюм болуп, дагы ызычуулар башталып атат. Биягынан тиги НПОлор чыгып атат, Роза Исаковна кошулуп атат, эми Текебаев келди, урматтуу Текебаев, айланайын. 30 жылдан бери Ак үйдө жүрөсүң, Ак үйдөн сен тажабадың, Ак үй сенден тажабады, элдин уже тынчын алып бүттүң. Конституция менен эс алууга чыгып кетчи кагылайын. Элди мынтип неме кылбачы. Бул эл күткөнү референдум. Конституция өзгөрүлсүн, бир мандаттуу шайлоого келелик. 30 жылдан бери 120 депутатты багып жүрүп картайдык. Пенсиябыздын акыбалы бул. Силер болсо гүлдөгөндөн гүлдөп, миллионер, миллиардер болуп кетип баратасыңар. Качан коесуңар ушундай сасык саясатыңарды? Бүт эле баарыңар идейный болуп, идеолог болуп эле, саясатчыл болуп эле, Кыргыздын эли үчүн, журту үчүн деп жүрдүңөр, элди эшекке мингизип койгон элиңер азыр итке минип калды. Садыр, айланайын, Камчыбек, айланайындар. Кайратыңардан тайбай, шайлоону эмес, референдумду өткөргүлө. Конституцияга өзгөртүү киргизгиле. Эмнеден коркуп атасыңар? Дүйнөлүк коом тааныбай коет деп атасыңарбы? Дүйнөлүк коомдо дагы отурса керек, баштуу, түшүнүктүү, элдин мүдөөсүн сыйлаган, жагдайга баа бергендер отурса керек. Мына шайлооңорду токтоткула, шайлоого чыкпайбыз. Ар революция болот, кан төгүү менен бүтүп атат. Кан төгүлгөн шорду карапайым калктын балдарынын каны төгүлүп атат. 90 баланы бир моментте окко учурдук эле. 10-жылкы Оштогу окуя өзбек кыргызды кагылыштырды эле. Өзбек кыргыз эли илгертен түп тамырынан тамырлашып, кудалашып калган эл. Мына кайра калыбына келдиби? Эл бойдон калат, журт бойдон калат. Мына сасык саясатты, сасык лозунгалар менен идейный болуп жүргөндөрдүн кылган иши болду. Роза Исаковна 10-жылкы Оштун окуясында вертолет менен учуп барганыңызда, госадминистрацияда алдыңызда мен сүйлөгөн элем. 5 күн дүйнөлүк чемпионатты көрсөтүп жатып алдыңар. Эми эмнеге келдиң? Ак көйнөгүңдү кийип кимдин тоюна келдиң деп айткан элем. Эми аралашып атасың, аларыңды алдың, жериңди жедиң. Сенин балаң окко учкан жок. Сенин балаңдын каны төгүлгөн жок. Дагы эмнени баштап атасыңар? Садыр Камчыбек Ташиев, айланайындар. Кайратыңардан жанбай, биринчи конституцияга өзгөртүүнү киргизип, референдумду өткөрүп, анан кийин шайлоого баргыла.
Болбосо Кыргызстандын мындан аркысы туңгуюк. Ушул система менен кайта кете турган болуп турат окшойсуңар. Менин түшүнүгүмдө. Бул туңгуюк. Качанкыга чейин карапайым энелер какшайбыз? Качанкыга чейин балдарыбызды окуп учуруп алып эле, анан кызыл желек жаап эле, анан кийин 1 жыл 2 жыл эл баатыры болот. Мына ошо 90 баланын окуп чыккан балдардын үй бүлөсү эмне болуп атат? Кимиңердин ишиңер болуп атат? Ошол эле Отунбаева, ошол эле Текебаев, ошол эле Бекназаровдор, ошол жетим калган балдардын пешенесин барып сылап атасыңарбы? Жок. Референдум керек. Садыр, айланайын, референдум керек. Мен Кыргыздын энелеринин атынан сүйлөп атам.